Менингиттен каза болгон 16 жаштагы өспүрүм алгач Бишкек шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасына түшкөн. Ал жактан 2 мартта республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына которулган. Реанимацияга жеткирилгенде мээнин чел кабыгы ириңдеп кеткен өспүрүм өтө оор абалда болгон. Дарыгерлер керектүү медициналык жардам бергенине карабай каза болуп калган. Надпочечник деген орган эзиле иштебесе, анда адам жашай албайт да, там давлениясы көтөрүлүп, давлениясы болбойт, потому что гормондор жок. Биз болбой эле синтетический гормондор менен кармадык, бир сутка аракет кылдык. Но шоктон бала чыккан жок, шоктон чыкпай, анан сознаниясы жок бойдон өзүнө келе албай, анан бала каза болду. Муну менен 10 күн ичинде экинчи бала менингиттен каза болууда. Февралдын аягында Бишкек шаардык номер 3 балдар клиникалык тез жардам ооруканасында 1 жаштагы наристе чарчап калды. Ага менингокок инфекциясы генерализацияланган түрү диагнозу коюлган. Орточо эсеп менен 10 жылда бир кайталанып турган бул илдеттин күчөгөн циклы быйыл байкалып жатат. Былтыр 2 айда 2 адам ооруса, быйыл акыркы 2 ай ичинде 10 учур катталган. Анын 7-14 жашка чейинкилер. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында менингит менен ооругандарды дарылаган атайын бөлүм бар. Ал жерде учурда 4 бейтап дарыланып жатат. Дагы 2 абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө. Температурасы көтөрүлөт 40-41 градуска чейин. Айга катуу баш ооруйт. Анан куса башташат да булар. Бул ошо белгиси башталыш. Белгиси башталыш. Анан баягы биринчи саатта деген баягы грипп деле, ОРВИ деле, башка оор деле температура менен башталат. Анан көп атаня деген грипп болуп калыптыр, сук тийип калыптыр деп көп маани бербейт. Анан тиги дарыны берет, анан бул дарыны берет да, ошентип бизге кеч келип калат. Менингит менен ооруганда алгачкы 2-3 күн өтө маанилүү. Мындан улам оорунун кайсыл бир белгилери байкалар замат үйдөн дарыланбай дароо дарыгерге көрүнүү керек дешет адистер. Менингит бир гана оорукананын ичинде дарылана турган оорулар деп айтам. Мунун жугуу жолдору жанагы өткөргүч вирустук оорулар сыяктуу эле чүчкүргөндө, бышкырганда аб аркылуу жугат. Бул жанагы өткөргүч вирустук ооруларга караганда өтө эле оор өтөт. Дарыгерлердин айтымында менингит жаз-кыш айларында көбөйөт, анткени ушул убакта иммунитет түшүп кеткендиктен ооруну жуктуруп алышат дешет. Ошондуктан ден соолукту чыңдап, суукта баш кийим кийип, эл көп чогулган жерлерге барбоого чакырат. Рахат Жаныбекова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.